Assalamu alaikum, Oş Reklama YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз ХБКдагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Бул жер ХБК району. Бул жактан өйдө жакты карап 100 метр басканыңыздарда оң тарапта гипермаркет Фрунзе жайгашкан. Ошол Фрунзе тараптан сиздер бул жака 100 метр басканыңыздарда оң тарапта Ырыс маркети жайгашкан. Ушул Ырыс маркетинин жанынан ушул көчөдөн сиздер тууру 300 метр ичкерге киресиздер. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта. Кана анда эмесе кеттик. Бисмилла. Мына урматтуу достор, мен жанагы көрсөткөн көчөдөн тууру ушул жакты карап 300 метр киресиздер. Киргениңиздерде эле сол тарапта Мол сары дом жайгашкан. Адреси Салиева 26. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул домдо жайгашкан, урматтуу достор. Анда эмесе сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер ушул домдун 2-чи подъездине кирип, 1-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана анда эмесе кеттик. Бисмилла. Мына урматтуу достор, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге дагы келип калдык. Анда эмесе сиздерге тартып көргөзүп берейин. Алгач эшигинен баштай турган болсок, жакшы брондолгон эшик коюлган. Урматтуу достор, караңыздар. Анда эмесе квартирага кире берели. Бисмилла. Киргенде эле бул жак прихожка болот. Негизи прихожкасы кеңир экен. Кирип эле сол жакта шкафчикти көрүп атасыздар. Ушул жака өзүңүздөрдүн кийимиңиздерди илип, бут кийимиңиздерди тизсеңиздер болот экен. Анан бул жакта пол экен жери. Карасаңыздар. Жана ошондой эле мыкты моющий обойлор менен дубалдары чапталган экен, урматтуу достор. Потологу болсо гипсокардон, чекелери плинтус менен капталган, жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган. Анда эмесе прихожканын бул тарабынан дагы прихожканы сиздерге көргөзүп коеюн. Мына урматтуу достор. Прихожкасы негизи кеңир экен. Анда эмесе бөлмөлөрдү дагы бир сыйра сиздерге түшүндүрүп коеюн. Кирип эле сол тарапка бурулсаңыздар, кухня менен туалет ванна жайгашкан. Ал эми тууру киргениңиздерде зал, коноктордун бөлмөсү. Андан кийин солго бурулсаңыз детский, балдардын уктоочу бөлмөсү. Ал эми детскийге бурулбай оңго бурула турган болсок, ата энелердин уктоочу бөлмөсү, урматтуу достор. Анда эмесе акырындан залды, коноктордун бөлмөсүн тарта берейли. Мына урматтуу достор. Обойлор дагы жакшы дизайндагы моющий обойлор экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айнектери пластик экен, жана ошондой эле темир тосмолору дагы бар экен. Ошонусуна дагы маани бериңиздер. Бул жакта шкафчик койгон экен. Бул жерде холодильник койсо болот экен. Потологу гипсокардон, урматтуу достор, караңыздар. Чекелери плинтус менен капталган, жана ошондой эле жакшы люстра коюлган. Эң негизгиси жер пол экен. Ламинат, инолин эмес, пол экен, жылуу болот. Мына урматтуу достор, жакшылап караңыздар. Анан айта кетчү сөз, бул жакта отоплениясы эски отопление экен. Булар кышында аябай жакшы ысыйт, эски отоплениялар. Ошосуна дагы маани бериңиздер, урматтуу достор. Анда эмесе кийинки бөлмөгө киребиз. Кийинки бөлмө бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына урматтуу достор. Обойлору жакшы моющий обойлор экен. Айнектери пластик. Отопление бар. Потологу гипсокардон, жана ошондой эле жакшы люстра коюлган. Мына урматтуу достор, темир тосмолору дагы бар экен. Негизи ремонту жакшы. Анда эмесе кийинки бөлмөгө, ата энелердин уктоочу бөлмөсүнө кирейли. Мына урматтуу достор. Айнектери пластик, отопление бар. Дубалдары жакшы, моющий обойлор менен чапталган. Потолоктору гипсокардон, жана ошондой эле чекелери плинтус менен капталган. Анан жакшы люстра коюлган. Бул жактын дагы айнектери темир тосмолор бар экен, урматтуу достор, караңыздар. Негизи ремонту жакшы. Мына урматтуу достор, сиздерге жакшылап көргөзүп берип коеюн.
Анда эмесе кийинки мына урматтуу достор, анда эмесе сиздерге кухняны көргөзүп берейин. Аялдар үчүн эң негизги керектүү болгон бөлмө. Мына урматтуу достор, жакшылап карап назар салыңыздар. Бул жактындагы обойлору жакшы, моющий жакшы обойлор экен. Айнектери пластик, темир тосмолор дагы коюлган экен, отопление дагы бар экен. Бул жактага печка койсоңуздар болот экен, жанына стиралка койсоңуздар болот экен. Мына урматтуу достор, караңыздар. Негизи ремонту жакшы. Потологуна караңыздар. Бул жакта потологу гипсокардон, жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган, чекелери плинтус менен капталган. Мына урматтуу достор. Бул тарабынан дагы сиздерге көргөзүп берейин. Мына урматтуу достор. Жана ошондой эле бул жакта туалет менен ванна калды, ошону да сиздерге көргөзүп берейин. Бул жакта киргениңиздерде эле унитаз бар экен, умывальник бар экен, жана ошондой эле күзгү дагы коюлган, аристону дагы бар. Бул жакта ваннасы дагы коюлган. Потологу гипсокардон, жана ошондой эле жөнөкөй жарык бергич лампочка коюлган. Полу дагы, дубалдары дагы бүт бардыгы кафель экен, урматтуу достор. Негизи жакшы. Анда эмесе үйдүн ээсине суроо. Жана ошондой эле айта кетчү сөз, урматтуу достор, бул 3 бөлмөлүү батир 1-кабатта жайгашкан. Жана ошондой эле алды артында дагы огороду бар экен. Ошону дагы эске алып коюңуздар, урматтуу достор. Жана ошондой эле подвалда 2 бөлмөлүү склады дагы бар экен, урматтуу достор. Ошолор менен кошулуп берилет экен батирге. Анда эмесе үйдүн ээсине суроо. Баасын канча деп атасыздар эми? Баасы $45,000 деп атабыз, келишим бар. Түшүрүп берилет. Мына урматтуу достор, баасы $45,000 экен, кеми бар экен, чалып сүйлөшөсүздөр экен. Квадрат метрин бул жакта билбейт экен. Өзүңүздөр чалып сурайсыздар. Бул домдун сериясы 103 болуп калат, 103-чү сериядагы дом экен, урматтуу достор. Жана ошондой эле сатып алаткан адамдардын 50% ушул суроону берет. Неге сатып атасыздар? Негизи бардык документтери жайында элеби? Баары жайында, биз ата-энем өзү 2 этаж үй салган. Ошону бүтүрүп ошол жака кетишет өзгөнгө. Ошол себептен. Негизи документтер жайында. Мына урматтуу достор, анда эмесе ХБК районундагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди сиздерге көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Көрсөтүлгөн номерлерге үйдүн ээсине чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Баарыңыздарга ийгилик болсун, урматтуу достор. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздар ушул Ош реклама YouTube каналына катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта туруңуздар.